көрүп турган шаар Жесир Шугур шаары. Бул шаар Идлиб фатых болгондон кийин 2015-жылы мужахиттер тарабынан эркиндикке чыккан. Бул жагы Хама, бул жагы Идлиб. А бул жак болсо биз бараткан жол Латакия. Zifiri karanlığa mahkum yürekler, kar beyaz hakikati fehmedemezler. Zifiri karanlığa mahkum yürekler, kar beyaz hakikati fehmedemezler. Coğrafyamda doğdu. Сирия, Латакия. Бул сиздер көрүп турган бул Салахиддин Аюби басып алган кала деп айтылат. Шаарча болгон экен да. Көрсөңүздөр мындай айланасы бүт тосулуп болгон. Ар жагынан дагы мындай тосулган. Үстүндө калк жакшаган экен. Бул жакка душмандар бастырып келгенде ошо өйдөдөн туруп өздөрүн коруган да. Тынч жашоодо бул каладан сыртка чыгып жашашкан, а кооп келгенде баары ошонун ичиге кирип өздөрүнү корушкан. Көрсөңүздөр эски тосмолор менен азыр иншалла ичине барып да тартабыз. Сириянын Латакия аймагындагы Салахиддин Аюбидин калаасы тууралуу. Салахиддин Аюби тууралуу биз Шам жерлерин фатых кылганы тууралуу көп укканбыз. Бирок анын Сухюн калаасын басып алышы эң чоң аскердик жеңиштеринен бири болгон. Башында бул кала византиялыктар тарабынан курулуп, кийинчерээк салипчилердин колуна өткөн. Салахиддин Аюби Шамда салипчилерге каршы согушкан учурда бул кала алардын эң бекем чептеринин бири болгон. Ал өзүнүн тактикалык акылы менен калааны курчоого алат. Акырында калаа ичиндеги эл ак желек көтөрүп багынып беришкен. Бул бекем чепти жоготуу ошол учурда салипчилер үчүн эң чоң жеңилүүлөрдүн бири болгон. Салахиддин Аюбилердин урпактары бул калааны кайрадан зулумдардан бошоткон. Салахиддин Аюби өзү болсо Ирактын Тикрит шаарынан болуп, улуту араб күрттөрдөн чыккан. Ал салипчилерге каршы согушуп, Шам жана Куддус жерлерин алардан бошоткон. Калааны түштүк тарабынан келип Манжалик аттуу чоң курал менен калаага жана анын ичиндегилерге сокку берет. Бул курал азыркы минометко окшош болгон. طبعا هذا السور بيزنطة الأول هنا وهنا يوجد بقايا لسور بيزنطة ضمن الاسطبلات. Калаанын ичинде ысык жана муздак суу агып турган. Суу түтүктөрүндө азыркындай темир же пластик эмес, саполдон жасалган түтүктөр колдонулган. Калаада 4000 тонна суу баткан чоң суу сактагыч болгон. Бул суу сактагыч ичүү үчүн болгон. Дагы 2500 тонна суу баткан башка сактагыч болсо кир жууганга жана аттарды сугарууда колдонулган. Бул суу сактагычтар тоону оюп жасалган жана айрым бөлүктөрү дубал менен жабылган. Булар салипчилер доорунда курулган. Коргонуу мунарасы калаанын үстүндө жайгашкан. Төмөн жактагы калаанын жолундагы оюлган жол 157 метр узундукта, толугу менен кол менен казылган. Бул оюлган жол салипчилер тарабынан 80 жыл бою кол менен казылган. Узундугу 157 метр болуп, бийиктиги 28 метрге жетет. Калаанын көпүрөсү да бар болчу. Салипчилер аны 80 жыл бою казышып, ортосуна көпүрө үчүн таяныч мамыларын калтырышкан. Бул шаарга кире албай болгон. Өздөрүнө бир жалгыз көпүрө болгон. Ошол көпүрө азыр бузулган. Мойдон туруп мынакей мына жерден гана киришкен. Калган ушундай душмандар чыгаланган эмес өйдөгө. Анан көрсөңүздөр мына майда тешишчилер турат. Ар жерлерде. Ушул тешишчилерден өздөрүн корууганы жаа сымал куралдар менен душмандарга каршы колдонулган. Бул тоонун кесилген жери 150 метр болот экен узундугу жол болгондучу. А бийиктиги болсо 28. Миңдеген жылдарды өзүнө камтыган жерлер. Азыр мен бул шаарчанын эң эле
Üstüne çekip durun. Teti köprü bu жақта қалып кетті. Бұл жерлер монша баня болған екен да. Неке жакузи ошол убактарда эле болгон экен. Бұл жерден суу агып келип, бұл жерден алып чегип кетишет. Ошол убакта эле дизайнер өрчүгөн экен да. Мына жер жанагы көпүрө деп айтылган жер. Жанагы наркы беттен бир өзгө өткөн. Бул жер жанагы биз айткан тешикче. Куралдар менен, жалар менен душмандарга өздөрүн коргон. Но өйдөлөрдөн кондиционер сыяктуу муздак аба кирип турат экен. Ушул жердин дарбазасы болгон да. Окей. Бул жерден нар жакка карап жол кеткен. Көрсөңүздөр. Чоңдугуну караңыздар. Таштын мына менин колум. Бете бир чекесинде эле калып калды. Византиялыктар салган экен бул. Караңыздар. А буну салыпчылар. Welcome.